1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Ички иштер министрлигинин бет маңдайындагы Феликс Дзержинский атындагы сейил багынын көрктөндүрүү иштери аяктаганына байланыштуу ачылыш аземи болуп жатат. Иш-чарага Ички иштер министри Улан Ниязбеков, министрдин биринчи орун басары жана орун басарлары, ардагерлер, коноктор жана милиция кызматкерлери балдар менен катышты. Бул иш-чараны Ички иштер министри Улан Ниязбеков ачып, 1-июнь балдарды коргоонун эл аралык майрамына утурлай ачуу мерчимделгенин баса белгилеп, шаардын тургундары жана коноктору, анын ичинде милиция кызматкерлери үчүн жагымдуу көңүл тартуулай турган сейил бак боло тургандыгын айтты. Көптөн бери кароосуз турган сейил бакты Ички иштер министрлиги өз колуна алып, жалпы 1 айдын ичинде сейил бактын оңдоп түзөө иштери аяктады. Эми жарандар милиция кызматкерлери бош убактысында бул жакта эс алып туруусуна шарт түзүлдү. Мурунку акыбалы ушул жерди таза кыра албай калган. Бак көбөйүп, чөбөсүп, эми мына быйыл жакшы кылып койду. Гүл сеп, газондорун кылып, балдарга жагып атат, балдар келип атат, бүт электе эле келип атат мына бүгүндөн баштап. Мен ары бери башканда көрөт болчумун, жакындын аралыгында бир 10 күн ичинде эле бул жер оңолуп калды, ушунчалык жаңы болуп. Эмнедир кандай жаңылыктар болорун мен өзүм жакшы сезе албай турам. Келип чыгып отуруп, тамаша кылып, эс алып отурганга жакшы жер болуп калганына мен ыраазы болуп турамын. Андан сырткары милиция кызматкерлеринин балдарын жайдын жадыраган алгачкы күнүндөгү майрамы менен куттуктап, элдин кызматында жүргөн ата-энелери менен аман болушуп, келечекте мекенин урматтап, элине кызмат кылган чыгаан уул кыздардан болушун каалады. Эң негизгиси өлкө башчыбыздын койгон тапшырмасы ушу жаш келечек өсүп келе жаткан муунга урматтуу Садыр Нуркожоевич өзү көңүл буруп, мына канча деген жакшы окуу жайларды, мына Акылман дагы көп деген жакшы билим берүү тармагын өнүктүрүп келе жатат. Ошон үчүн биз дагы өзүбүздүн кызматкерлердин балдарына өзгөчө көңүл буруп, ушу жайкы эс алуусуна, ушу шаарда кечинде келип ушундай сейил бакта эс алганга жакшы шарттар түзүп келе жатабыз. Бул биринчи эле биз жасап аткан шарт болбойт. Мындан ары дагы ушундай кылып баары бир ушу Ички иштер бөлүмдөрүнүн жанында ушундай парктар болсо, азыр мына Ички иштер Бишкек шаардык башкы башкармалыгынын астында да ушундай жакшы парк жасалып атат. Ошо кызматкерлердин балдары келип эс ала тургандай ушундай майрамдарды көп өткөрө тургандай кылып жасап келатабыз. Урматтуу бөбөктөр, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен жалпы Ички иштер министрлигинин атынан куттуктайбыз. Сиздерге бактылуу балалык жана жаркын келечек каалайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө майрамга карата балдарга балмуздак таттуулар таратылды. Диана Нурлан кызы, Сыймык Мухтарбеков, Ички иштер министрлиги.